Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Президент Садыр Жапаровтың союздық байланыштар аттуу мақаласы жарияланды. Слово Кыргызстана гезитинин бүгүнкү санында мамлекет башчы Кыргызстан менен Россияны бириктирип турган байланыштар орус тилинен орду. Кызматташуунун келечеги жөнүндө ой бөлүшкөн. Садыр Жапаров эки өлкөнүн 19-кылымдан берки ымаласына сар эсеп салып, орус тили кыргызстандыктар үчүн заманбап маданият, адабиятты үйрөнүүдө кубаттуу курал экенин баса белгилеген. Президент алдыда болот турган иш сапары Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактар боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деген ишеничин билдирген. 2020 жыл Россия менен Кыргызстандын эриш аркак жылы деп жарыяланган. Ал эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө дагы бир стимул болду. Анын программасына 200дөн ашуун иш-чаралардын тизмеси кирип, эки тараптуу өз ара кызматташууну активдештирүү жана биздин өлкөлөрдүн жарандарынын ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүү максаттарын көздөйт. Тилекке каршы биздин биргелешкен пландарга пандемия күтүүсүздөн түзөтүүлөрдү киргизип, мерчемделгендердин баары эле ишке ашкан жок. Эриш аркак жылынын салтанаттуу ачылышын гана өткөрүүгө жетиштик. Бирок айрым иш-чараларды кайрадан түзүүгө туура келди. Россиянын Кыргызстандагы күнү жана Кыргызстандын Россиядагы эгемендүүлүк күнү онлайн режимде өткөрүлдү. Көп улуттуу Кыргызстандын элинин атынан мен эриш аркак жылынын мөөнөтүн узартууну сунуш кылам. Бул боюнча Россиянын жетекчилигинен колдоо табарыма ишенем. Алдыда боло турган иш сапар биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактар боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деп ишенем. Садыр Жапаровтың жакында Россияга болчу иш сапар боюнча эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин консультациясы болду. Жолугушуу Москва шаарында өтүп, тараптар эл аралык жана аймактык негизги маселелер боюнча да пикир алмашышкан. Мындай маалыматты Кыргызстандын Россиядагы элчилиги тастыктады. Тараптар быйылкы жылга саясий жана маданий, анын ичинде Кыргызстан жана Россиянын кайчылаш жылын өткөрүү боюнча иш-чаралардын графигин белгилешти. Соода экономикалык, энергетика, туризм, маданий гуманитардык, илимий, билим берүү жана башка тармактарда кызматташтыкты арттыруу үчүн коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча биргелешкен иш-аракеттердин жолдору талкууланды. Тагыраак айтканда, Спутник V вакцинасын Кыргызстанга жеткирүү маселеси ортого салынды. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовдун баш коргоо чарасы тандала элек. Сот 24 сааттын ичинде чечим кабыл алышы керек. Экс-аткаминер кече УКМК тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал кылмыштуу кирешелерин адалдоого шектелүүдө. Алынган маалыматтар боюнча экс-аткаминер кече түштөн кийин саат 3-тө атайын кызматка суракка чакырылып, андан ары камакка алынган. Былтыр октябрда ал коррупция беренеси боюнча кармалып, бирок дароо тергөө менен кызматташууга барып, күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, мамлекетке келтирген 2 миллиард сомдун зыяндын ордун толтурган. Анын 600 миллион сому мүлк менен берилген. Бул боюнча 11 февралда 1-май райондук сотунун чечими чыгып, мурдагы бажычы күнөөлүү деп табылып, 260 миң сом айып чегерилген. Айрым маалыматтарга караганда Райымбек Матраимовго Айеркен Саймаевдин иши боюнча дагы айып коюлууда, бирок бул расмий ырастала элек. Ош шаардык ТЭЦ боюнча кылмыш иши иликтенип жатат. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы түштүк калаада жайгашкан жылуулук электр борборунда коррупциялык схема таап чыкты. Жепке коммерциялык кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз кошуу фактысы аныкталган. Анын алкагында Ош шаарындагы жылуулук борбордун жетекчилиги коммерциялык объектилердин ээлери менен жең ичинен келишип алып, жеке менчик мунчаларга, спорт залдарга, медициналык клиникаларга жана көп кабаттуу турак жайларга ири соода объектилерине жылуулук тутумун мыйзамсыз байланыштырганы ачыкка чыккан. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча аталган коммерциялык объектилерден түшкөн каражатты Ош шаардык ТЭЦ-нин жетекчилиги жана айрым кызматкерлери кымырып алышкан. Бул коррупциялык схемадан бюджетке ири көлөмдө зыян келтирилген. Учурда УКМК тарабынан териштирүү иштери улантылууда. Чүй областынын Токмок шаарындагы айланма жолдун боюндагы ачык аянтта чыккан өрттүн кесепетинен Актилек чек ара өткөрмө бекетинин иши 1 саатка үзгүлтүккө учураган. Ысык Ата райондук администрациясы берген маалымат боюнча эки электр мамынын ортосундагы 50 метр чубалгы жараксыз абалга келип, анын оңдоо үчүн түндүк электр ишканасынын кызматкерлери тартылган. Акиматтан билдиришкендей, күн жылганына байланыштуу жазгы тала жумуштары башталып, ушундан улам куурайлар жана камыштар күйүп кеткен учурлар байма-бай катталып турат.
Ушундан улам жер иштеткен дыйкандарды өрт коопсуздугуна сактоого чакырышууда. Кече кечки 6:30 Бишкек Нарын Торгар Тайланма унаа жолунун 51-чакырымында ачык аянтта от чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Интернет колдонуучулар өрт май куюучу станцияга жана үйлөргө жайылып жатат деген кооптонууларын айта башташкан. Буга байланыштуу куткаруучулардан турган 4 бөлүм тартылган. Жалын 2 сааттын ичинде чектөөгө алынып, кечки 10:00 гана толук өчүрүлгөн. Бактыга жараша өрт май куюучу жайга жана турак жайларга жеткен эмес. Жабыркагандар болгон жок. Азыркы тапта тилсиз жоодон улам келтирилген чыгым жана экологияга келтирилген зыян эсептелип жатат. Акыркы алынган маалыматтар боюнча кече тутанган оттон улам 60 гектарга жакын жер өрттөнүп кеткен. 10-го жакын капка жана желим баштыктарга салынган маңзаттар. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери мыйзамсыз жүгүртүүдөн тартылып алынган банги каражаттарды жок кылып жаткан видео жарыяланды. Анда милиционерлер 50 килограммдан ашуун банги затты шаардагы казандар жайгашкан үйгө алып келишип, баарын мешке салып өрттөп жатышканын көрүүгө болот. Банги каражаттарынын басымдуу бөлүгү кара куурайдан жасалган. Алар атайын түзүлгөн комиссиянын катышуусунда жок кылынды. Панфилов районунда милиция кызматкерине кол көтөргөн шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Чүй областык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. 3 күн мурда Чалдыбар айылындагы постунда милиция кызматкерине кол салуу болгондугу тууралуу билдирүү түшкөн. Аталган маалыматты алган соң дароо ыкчам тергөө кызматы чыккан. Тартип сакчылар барганда 16 февраль күнү болжол менен саат 16:00 чамасында белгисиз адамдар мас абалында эч себепсиз ошол жактагы кызматын өтөп жаткан кызматкерди уур токмокко алып, окуя болгон жерден качып кеткендиги белгилүү болгон. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Бул кылмыштын бетин ачуу максатында ыкчам издөө иш-аракеттеринин натыйжасында кече 21 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Андан кийин дагы 2 шектүү 22 жаштагы 2 адам колго түшүрүлүп, тергөө кызматына жеткирилген. Бул окуя боюнча бардык керектүү экспертизалары дайындалган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жана аларга байланышы бар адамдарды президент жана парламенттик шайлоого катыштырбоо сунушталууда. Конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси ички иштер министрлигине таандык. Документке уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жергиликтүү кеңештин депутаты болбогондой жана мамлекеттик муниципалдык кызматтарга дайындала албагандай өзгөртүү киргизилип жатат. Мындай кызматтарга соттолгон адамдар, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтордун курамында болгондор дайындалбаш керек деп айтылат. Ушул эле категорияга кылмыштуу топтордун кызыкчылыгын коргоп, кылмыш кылгандар же ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тургандар да кирери кошумчаланды. Министрлик мындай адамдар криминалдык акчаларды адалдоо үчүн саясий партияларга, коомдук кыймылдарга кирип алышаарын эскерткен. Ички иштер министрлиги акыркы жылдары криминал чөйрөсүнүн өкүлү жок бир да парламенттик шайлоо кампаниясы өтпөй калганын кошумчалаган. Дал ушундай маңызды камтыган документ өкмөттүн сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Ал арада Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын тизмеси күндөн күнгө узарууда. Бүгүнкү күнгө карата мындай саясий уюмдардын саны 16га жетти. Алар Патриот, социал-демократтар, Улуу журт, Бүтүн Кыргызстан, Эмгек, Атамекен, Легалайз, Ыйман Нуран, Жашылдар партиясы, Ишеним, Ата журт, Бирге вместе Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы, Эркин тандоо, Ынтымак жана Кыргызстан коммунисттер партиясы. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 11 апрелде болот. Анда жеңип чыккан депутаттардын ыйгар муктарынын мөөнөтү 4 жылга созулат. Эл өкүлдөрүнүн саны 45ти түзөт. Акыркы 12 жылда 400 автобус жарактан чыккан. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын жол транспорттук инфраструктурасынан билдиришти. Айтымдарында транспорттун бул түрүн колдонуунун мөөнөтү 6 жылга деп эсептелген. Бирок Кытайдан келген автобустардын көпчүлүгү иштебей калганы маалым болду. Учурда Борбор калаада күнүнө 100 чоң автобус, 120 троллейбус каттамга чыгууда. Анын 70%-ын маршруттук таксилер аткарат. Буга чейин алар жол кирени көтөрүүнү талап кылып, 2 күндөй жумушка чыкпай коюшкан. Мындан улам мекемелер аралык комиссиялар түзүлгөн. Алардын корутундусу 2 жуманын ичинде экономика жана финансы министрлигине жибериле турганы маалым болду. Аталган мекеменин анализинен өткөн соң Бишкек шаардык кеңешинин депутаттардын талкуусуна чыгарылат. Эгерде эл өкүлдөрү макулдугун берсе, анда жол кире көтөрүлүшү мүмкүн. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.